Qancha жылдан beri иштейсиz? Көп эле жыл болду. Мен буну баштаганмы? 14-15 жаштан бeri иште жасай баштадым да. Азыр 60-тан чыктыңыз, 55 жыл болду бер жагы. 55 жыл. 68ге чыктым да. 68. 18ге чыксам бир 60 жыл болот. 50 жыл болот. 18'te баштасаңыз деле. 55 жылда коём. Сураса. Туура эле болуш керек ушул. Тиги бала кезде кана ошондо 14 жаш болгондо канча 8-класс болуп калат. 7-класс болуп калат. Жана раскладушка алюминий лыжан таяктары көп болчу ошол кезде. Мектепке эле лыжалар көп келчү да. Ошондон кесип алып туруп жүрөк чөпүрөк шакет жасап ортосуна машинанын столуна басып көз салып кыздырылыпчы. Анан кыздыра берчүм да. Ошондо эле кыздыра кезде буру бир кийинелди да. Ошону кызыгып сатып ала берчү. Кээ мындай жөнүнө бекер берип койсун дегендейчи. Жакшыларым да. Ошо 8-класстан мен жүгөн кушкандын калпын жасаганбыз. Атам колхоздун устаканасына барып чапкан да. Ошол устакананын эмеси бар, калптар бакта үйдө. Ошого чабам жүгөн кушкандын калптарын. Анда бура жок да, бура жок болгондо эмеден эметчү. Неме? Темир менен эме бураны жес менен шириткенде жана бутулканы такалап туруп айнекти майда кылып туруп, анан ошол айнектен шилекелеп себелеп туруп анан ошол эме көрүккө кармагандачы эрип кетет да. Буранын ролун аткарат экен. Ошону эмне айнек менен эмне дейсиз? Айнекти талкалап элечи, көтөргөнчү. Буранын олтуначы. Ошондой колдончу эле. Кезде бура дегенди көргөн эмесминчи, аны атам деле ошо неметпесе керек, илгерки усталар. Айнекти талкалап. Же болбосо жанагы неме өзү айткан эмеден. Эски дубалдын түбүнөн топурактар эшилип калат го. Ооба. Ошодекин алып кургатып туруп ошо топурак менен эметкен жана темир менен темирди ширеткен топурактан сейип койгондо эметип кетет экен. Бири бирине ширепчи. Ошончу чыгат. Көрүп. Атаңыз токар белеби? Кандай? Жок уста. Стелисте болчу да. Ушундай эмелер темир кармачы. Колхоздун немесинде устаканасында, Автовазанын устаканасында иштеген. Анан кийин иштебей калды. Мен мага көрсөтүп деген эмне. Жүгөн кушканды жана керки балка чөптөрдү сугарып тамашалап. Мектепте бүтүп келип туруп эле анан Чокморовго окудуңуз. Ошол мектеп бүтүп келип бир келип өтпөй калганбыз. Анан Алмаз досум, Рыскул деген дос, Оолбек деген дос төртөөбүз келгенбиз. Өтпөй калып анан солдатка кеттик. Солдаттан келгенден кийин анан мен үйлөнүп калдым. Атам ошо төшөктө болуп калды. Үйлөнүп анан бир бала болгондон келип кайра тапшырып чүйкөккө дагы өтпөй калып коесуп. Анда жаман көп конкурс көп экен. Талап күчтүү. Алмаз досум ошондо өтүп калып биринчи курс болуп калган. Ал бияктан студиядан да окуп калды да. Алмаз выставкасын көрдүңбү? Выставкасын барган жоксуң, Ал баягы неме сүрөтчү досуңуз? Сүрөтчү. Эмеде болуп атат. Барып көрүп койсоң болот. Караколдон көрдүм да анын иштерин. Эмеде Алкулов булеткасы. Ошонун ичинде бар. Бир жума болот деген. Ошого барып көрүп койсоң болот. Муфтинин балдарын баарын алып келип көрсөтүп кеттим деди. Жакшы деп кетти. Ошол теңтиш досубуз экөөбүз
Atalarыбыз да дос болчу. Ал Акталыдан балла. Анда Акталы. Экөөбүз 1-класстан баштап чогуу окуганбыз. Анын эжеси дагы катуу чоң сүрөтчү болчу. Чүйкөптү бүтүп, Ошко турмушка чыкканда Оштон эменин худ жанагы Союз художниктин Оштогу. Ошонун филиалында иштечү, председатель болду. Көсөткөт. Ошол эжеси жакшы. Бияктан студиядан окутуп ошол көп жардам кылды. Ошол алмаз өстүрө катуу жакшы бүткөн учурушат. Немеге Москвага Ленинградка жиберебиз деген ада барбак болду. Ал Алмазбек ошол художник ал, да? Художник анда ДЕК деп койчу, декоративный оформитель депчи. Ошол группаны бүткөн аябай мугалимдер эң алдыңкы немеден болчу. Студенттердинчи иши аябай жакшы санат. Окуп десе дагы атам караган үйдө. Кетип калат экөөбүз. Мен дагы училищага калып иштебейсиңерби деп. Бизден калып калган балдар болду. Муфтидин болсо Пржевальскийден окуп бүтүрүп келди. Караколдон. Жакшы окуган балдар көп. Канчаңыздар иштейсиздер окуп бүткөн? Жайнаган балдардан бир 4төө эле иштеп чыгат го, 4-5 жыл. 30 бала окусачы мисалы, 20 бала. Биз деле 25 бала окудук дагы. Экөөбүз иштейбиз да азыр. Экөөбүз калган жок да. Калгандары жок. Булар жана турмуш немеге байланыштуу акча неметкен жака кетип калат да. Жана биздин эмебиз устачылыгыбыз ошо 7 атадан бери уланбай аткан ошол да. Биздин мамлекеттен карабай атпайбы? Өзбектерди көрдүңбү? Өзбек тажиктер жана эмеге алып барып туруп городоно киргизип коюду уште. Жашайсың уште, иштейсиң, эчтеке акча алынбайт. 70 шаар жасалып туруп, бекер берип койгон, э? Анан ошон үчүн алар 7 атасынан бери карманып атпайбы? Устачылыкта. Бербейт, сырларын көрсөтпөйт. Мисалы, мындай үйрөтөт, аябай неме сырлар да бар да, туурабы? Таңкы. Аны көрсөтпөйт. 7 атадан бергенсиң. Биздики 2 ата, 3 ата барлардан кайра жоголуп кетет да. Көрдүңбү? Касиетти. Мамлекет эгер ошону бакса, ошонун баары эметилет да ошондо. Орундалат да ошондочу. Эмелер кыскат. Мисалы, мен балдарым азыр экөөтөн кармабайт. Кызым кармадым, кыз баланы иштебей мен кетип калаттар. Иштей албай калат. Балалуу болот, азыр иштебей эле жүрөт. Устачылык. Жамбак түшүнөбү же мындай неме кызык? Татаал өнөр да бул. Ула кызыккан киши эмелет, анан кызыкпаган киши мунун деген эмеси сыры өтө чоң да. Жана музыканттардыкындайчы. Терпениясы эмеси жетпей калат, сабырычы. Сабыры жетпейт, ыргы тийип басып кетет да. Onu кечке шкалага отурса, анан шкалага отурганда мен итбекер бааламай калса, атасына озурайын ушундан көрүп эт сатып кетпейм дейт. Туурабы? Аяктан акча көп түшөт да, семьясын багат дегендей. Илгерки мисалы биздин бай манаптар ошол кадырлап баалаган. Темене тартып төө алат деген ошондон калган да. Устанын бир жерсин алып тартыласа, андан жогорулатып берген. Жыткы берип, тодо берип. Бир койлук немени жасап барса, тиги тай берип койгон мисалы. Жылкы берген. Азыр сен бир жылкылык немени алып барып берсең, биздин чоңдорго байларга бир кой берип коет. Койдун дагы тиш түшүрүп калган карган кой берип коет. Алмастык ошондой болгон да бир жолу. Алмастык. Не берди эле? Айтпай эле бир башкарма өзүн эме болуп жүргөн. Байда. Анан эмесин картина тартып берген үй бүлөсүн. Жана кийизден сайып,
ошо сайса керек жа, масла менен тартып эле. Эми ошо мындай бир койлук эле неме кош керек. Жок, кой анан да бир деме берген го, анан кой берем деп. Анан коюн алып келип караса тиги эчтеке оосунда чыга албай калыптыр да. Өлгөн алган. Караңан кайра алып барып берип анан байке сиз менен тең койбу же сиздер эле десе анан тиги уялып кетип атаңын озурайын чабан эметкен турат. Эми ошо чабаны билет да, чабан деле кантип өсүп алып бар деген нерсени алып барат да, туурабы? Ошентип анан кайра башка кое берген. Көрдүңбү? Биздин байлар үчүн өнөрдү баалабаган ошол да. Өнөрдү баалабаган киши шак дегиче берет. Оосунан немеден чыккандычы. Өзү баалап эле ашырып коюш мүмкүн да эми. Кээ бирлери чанда бар эми. Жакшы бизнесмендер, байлар дегендей. Туурабы? Ооба. А кээ бир орустар подаркабы деп бекер алып кетип калат. Рахмат деп туруп эле. Алмаз жана портрет саяганда бир эмени айтып жүргөн. Ким экенин унутуп калдым ошо. Кайсы депутат экен да. Портретин саягып барат. Молодец экен ошо, даана экен депти. Шат. Эмени ашырып берип депчи. Акча да берип турган, кайра суусар ТВТ кийгизип турмун. Баалапчы. Суусар ТВТ деген өзү эле 30 000 сомдук немеде турабы? Баш кийим. Баш кийим деген баркы чоң да. Акчасын берип, кайра еще баш кийимди берген да. Усталардын орду кандай болгон негизи? Чанда неме дейт да. Кыргыздын немесиндечи. Кыргыздын немесинде усталардын орду чоң болгон. Илгертен ушу кыргыздын усталары кыйын болгон үчүн курал жарактардын баарын укмуш жасаган да, көрдүңбү? Курал жарактарын кыргыздын ошон үчүн көп жерде жана Манаста деле немелерди айтып атпайбы? Теги мынтык ак келте деген мынтыкты теги эме. Азыр жана ракеталар кубалап барып тиет деп баада бир манасчы билдирип аттылар да, атын туган Нурбек беле. Ошо тиги манастын ак келтеси ошо бала мээлеп туруп атканда ошо элден арылап барып туруп анан тийип эле өлтүргөн. Жетени. Ошондо эле Шайдар баштаган жетени. Ошондо эле башталган деп атпайбы немелерчи. Анан элестет. Балким ар бир коомдун немеси, доордун немеси ошондой ар кандай болгондо өнүккөн убагы болгондо. Бизден дагы өнүккөн доорлор болгон дейт го. Ошондой доорлор улам өтүп атпайбы, Кудай таала жок кылып кайра бар кылып коет да. Ооба. Турцияга бардың беле? Жок. Турцияда жана талкаланган шаарлар бар да. Илгерки Римдин убагында эмерекидеги убактагы шаарларды, баягы Клеопатранын эме булак бар экен ошо. Жана Египеттин ханчасы Клеопатра эмеге ошого келип түшүп кетишкен. Жана деңиздин жер олтуруп, деңиздин арт көйүсүнөн бер көйүсүнө өтүпчү. Жерден чыгып турат экен, ысык суу да. Көлдөгүдөй ба? Көлдөгүдөй жана шаарлар болсо жер түптөрүнөн талкаланып эме болуп калган. Тиги жерде эмеси бар, калдыктарын калтырып анан кийин жасап койгон да. Укмуш сон, ошол жерге барып түштүк да биз. Ошондо ысык суусуна түштүңүзбү? Ошого түшкөндө жашарат экен, баягыдан эле жашарып кетсин, бирок баягы касиети бар да. О да Кудайдын жараткан бир эмеси да. Мына кичине чоңураак болуп калып атат. Чегелөө деген. Чеге деген ушул да. Кыргызстан. Орусча чиканка деп атпайсызбы? Чиканка, чеге деп чегеленген. Чеге деген сөздөн келип чыкса керек анда. Ошону чиканка деген, ошону чыкканда. Бул сүйүн алата баардык жумуштар ушундай чегелөө жолу менен иштеп чыгат. Бул дагы ошо байыркы стилдерге кирип калат да. Кийинки биз жасап аткандарлар накладка деп коет, кесип паэт этебиз.
Bu çegelenlerle azı почти neme olup kaldı. Çok güzel olup kaldı. Çok güzel olup kaldı. İyi жасабай kaldı bir türlü. Azı lazer degen çıktı balanın bari kesip durdu. Özüm aytkanday payet etip çaplap koydu. Turabı. Oңойлошуп баратат. Ulan oңoйлошуp барат. Lazerdin demesi. Suyun ata üçün mына темирлер өтө кымбат да. Темир үчүн урушканга да даяр алар үчүн. Ошо темирди чегенин немесин курал жарагын өзүң жасап аласың да. Мен атам айтчу уста болуш үчүн уста өз жарагын өзү жасайт депчи. Анан уста болосуң. Азыр устанын жарагы ар бир магазинде жыйналып турбайбы? Каалаган инструментин сатып аласың да. Уста болуш оңой. Биз деле училищени окуп жүргөндө эч кандай эме электрический дрель эле бар болчу дүкөндө. Башка жок. Башка эч жок. Болгарка деген вообще чыга элек койгон. Анан жана тиш доктурлардын бор машинасычы. Ошонун эскилерин барып тиш доктурлардан сатып алчубуз. Ошону неме болчубуз. Ошо экини пайдаланчубуз да. Ал тиш доктурларга жарабай эметип калганда бизге керек боло берет да. Ар бир эме кыласың да. Өтө жакшы. Азыр бор машинанын түрү бар э. Кытайлар жөнүндө. Азыр любой инструменттин түрү бар да. Стройкадагы инструменттер, машинага керектүү ачкычтар, бүт түрү бар. Горелканы дагы өзүбүз жасаганбыз ошол учурда. Көрүп, горелка деле жок болчу кезде. Азыр горелканын түрүн сатып атпайбы, туурабы? Кичинесине чоңуна чейин горелка бар. Анан окууну лицейде бүттүңүз. Бүткөндө эле калып иштегеле мастерге анда тартыш болчу деп. Бүт бар жаңы ачылган эме болдучу. Биз баары жакшы иштерибиз жакшы болгондон калып. Кой үйдө ата-энебиз аны кетип калдык. Айылга кетип калдык. Айылга барып эле анан айылда уста болуп калдык да. Мектепке кирген жоксуз? Жок. Мектепте ошол деле көңүл тарткан жок. Балдар баш ийе кандай болот? Өзүм кичинекей болсун балдар сөзүн укпай турса деп. Директор мындай тайкелер болуп калган келип иште деди. Болбогон барга. Азыр бир директор болуп калмак экенсиз. Мектеп иштебесем тиги эмеге иштеди атпайбы? Детсадка совхозго бар. Детсад ушу мектепке карачу да, районогочу. Совхоз колуң билет, бирдемеси оңдойсуң дейт, совхозго келсең. Анда ойлонуп тура кайла. Совхозго барсаң, совхоздогулар жейт да бирдемелерди. Майынан алат, этинен, конфетинен алат, анан ушу наристе балдардын рызкысын жеп алып шербенде болмойду баракан иште. Колу май болгон. Май кармаган, бармаган жалайт деген лакап бар да. Ошентип апам айтып бардан болбогу иште могул эле устачылык менен жашай берели. Негизи эле ушул устачылык менен эле жамбактыңыз да, э? Ушул менен дыйкан болдук. Ушул менен үй салдыңыз, машина алдыңыз. Дыйкан болдук. Трактор айдадык. Трактор жанагы дыйкандын Кытайдын кызыл тракторлорчу. Акип ошону алып 10 жыл деп айдадым, жер айдап. Баягы союз жолгондон бүтүндөй дыйкан болуп калдык да, эчтеке жок. Анан ошондо жердин кадырын ошондо билдик. Жердин кадырын ошондо билип, анан ошондо дыйкан болдук. Анан бияка бизге келгенде алып келип сатып ийдик тракторду. Балдар сатып ийишти. 60га чыкса, айдабай 60га чыктым да, как раз бизге келгендечи. Тракторду сатып жиберишти. Ошол дыйкан болуп жүргөндө деле ара чородо муну кармап Жуон кушкан, тиги улардын така, далай немелердин такаларын жасап берчүмүн. Така чаап. Анда така чапкан киши да чыкпай калган, колхоздун такада жок базарда. Такалап кеткен да. Колхоздун устаканалары. Устаканалары. Дегилбай. Жаман чатак кылбады ошондо.
Токарный станоктор. Токарный такалап эле бөлүп эле темир көткөрүп эле ит кылып салышты. Темир көткөрдү жана электрический балкасы бар эмес, пневматический. Ооба. Ошондойдон 2 балка бар болчу, бирөө жаңы, бирөө эски. Малатып койбойбу? Башкармага келгенде бирөөнү бербейсиңер, мен сатып алып ушуну иштетейин, аяк иштейин десем. Жок, болбойт деп. Кийин ошол металлга кетпеди, такаларды чекесинен магнит атчы. Аятаңга ишин күлгөн жерин тускалап да. Ошондой, ошентип мамлекетти талкалап салбадык. Кыргыз негизи кыйратканга кыйын да. Жаман талкаладык мамлекетти. Ойлосоң, килеген автоказанын эчтекесин калтырып алып кетти. Автоказаны кетип атканда да эметтикте токарный станогун сатпайсың. Болбойт. Бишкекке алып кетебиз. Бишкекке алып келе сатып болуш керек. Бишкекке алып келип сатып иде да. Бишкекте килейген завод, Фрунзе завод талкаланып атса. Андан башка канча заводдор талкаланып атса анан. Кытайга кетип болуш керек алар. Техника немелеринде жасадым. Кастаптыкты да жасаштым. Сто ачылып жаңы аталар. Ошондо биринчи Аяшата болчу директор. Анан сен иште дейт, болупту дейт. Анан нарында 1 ай немеге бар. Үйрөндүп бир аксакалдарга бар. Алардын үйүнө туруп ошол жерден кастаптыкты үйрөнүп келдим. Мен иштедим бирке. Бирок болбойт экен. Мындай ээн иштеп калган киши көнө албайт экен да. Өз алдынча иштеген киши бирөөнүн алдында тиги жумшайт, бияка деметет. Анан тигине сөз тиет, анан керек жок. Өзүм устаканам бар, өзүм эле үйдөн иштейм. Үйдөн деле кээде машинени түзөтүп койчумун. Канча жерлер. Өзүм машинемди деле. Илгерки усталардан билесизби? Илгерки усталардан мен билгени, мисалы мен атамдын окуучулары Коштөө деген айылдан бар болчу, Нурбай деген уста, Казармандан да айтып калчу да. 5 күлөң деген уста бар болчу уста. Ээр чапчу жарык. Ээрдин атасы да укмуш чапчу. Ошол кишини андай ээр чапкан усталарды көрүп эле жүрөм. Анан неме керкилерин бүтпөй жасап берчү. Ай алтын бала, сенде эч ким жасай албайт. Мурун бир ошо Тоолок молда айылынан бир аксакал устага жазачу экен. Атын тукам. Анан биздин райондун жана ыртыста Саягалы деген уста болгон. Чоң уста. Мен атам бурактын немелерде Саягалы. Ошол кишилер кыйын усталар. Култтарды кыйын жасаучу. Култтарын көрүп алып, азыр Саягалдын култтары. Бир эркек келип барды, анан ал киши менден улуу болчу баласы. Ал киши жакшы киши болду, анан айтып кетмей, ошо атамдын жазган култтардын инструменттери бар десем, сандык таштап деп. Ошону бербейсиз мага. Же сиз урунбасаңыз же пайдын десем, ошону берем деп жүрүп, ай кишинин да көзү өтүп кетти. Албай калдым анда элечи. Кулпулар жасап койчу колго. Кулпулар, куш кулптарын жасачу. Биздин айылда дагы Асек деген ата бар болчу. Мен кичирээк болуп калдым ал убакта. Анан таш тегирмен салганда кадимки эле ташты эле кесип келип неме кылып, анан бүт немелерин колго жасап чыккан. Анан алдагы киши айтканда кулпулар жасачу экен. Кичинекей тапанча сыяктуу нерселерди. Бүт айылдын эли ошого барат. Бир нерсесин күрөгүн деле көтөрүп. Анан андай уста азыр жок да. Андай уста. Чынында жок да андай уста. Азыр эми сварка деген бар, тигинин барысы бар. Алар сварка жок жана көбүрккө ширеткен да, темирледичи. Көбүрккө ширетиш деген оңой эмес. Ошонун температурасы, ошону күйгүзгөн. Сеники биягын ширетиш. Көбүрккө кандай ширетчү эле? Биз байыткенде элеби? Эки темирди салганда кызарат, экөөтүнчү. Анан мындай тийиштирип туруп, ошол жерге жана топурак себет, айнек себет дейт ми? Ошондо деп булар эрип кетет. Сразу ошону жабыштырып коет. Сваркаларда болуп калат. Экөөтүн аябай кыпкызыл зыз деп жана учкун чыгып эрип баратканда тийиштирип турган ошо чачып, анан балкандан карап чаап түстөп коет. Билинбей калат. Ошондо бири-бирине каңдалып калат экен да. Каңдалып калат, ошону ширетип деп ошону неметип койгон ошону.
Анан сварка чыккандан кийин анын эмне кереги бар ана? Сварка менен жасап атпайбы. Автоген бүт оңойлоштуруп атат да, алар жасап атат. Азыр Кытайдын сваркасын бир көрсөтүп атат го, YouTube'дан көрдүм. Укмуштай сварка экен, ал суудан эле кармап атат. Эми шопторун көрсөң ошо кичинекей эле сварка, азыр жана кичинекей сваркаларды көрсөтүп жатат го Кытай. Ошол сыяктуу. Биз ошолордон алдырып коюш керек экен деп неметип каласың. Мендер ошо айылдан ошо жуан кушкан эмелер жасап, така, машина, трактордун бузулган эмелерди бүт эле мага келишчү. Запчастары. Мону болуп үзүлүп калды, чыгарып беребиз, тиги жерин бүтүп калыңыз, тиги беребиз деп. Зергерлерден билесизби? Мындай зергерлерден. Зергерлер жок, зергерлерде жок. Ошо биздин аталарыбыз эле ошолор зергер. Андан нар жагын билген жокмун. Жок болчубайт, жок эсе болчу да зергерчи. Уста зергерлер жөнүндө бир китеп жок, такыр. Амантур Рахматалиев Аксакалдын бир китеби бар го. 10 жыл жазды ошо, антологиячы. Не деген? Ус усталар деген китеп бар. Ошондо бар, бүт Кыргызстанды кыдырып туруп жазганда. Ошондо сураштырып, мага көз өтүп кеткендер, ошондо чүй жактагы зергерлер бар экен. Анан мындай айткан зергерлер бар. Осек мондай уста болгон, жашаган депчи. Ошолор эметилген да. Атак андан башка эмелер жана ээрчилерден ошо 5 күрөм деп атпайбы? Ооба. Укмуш чапчы. Жана герки менен чапканда жөн эле сүргү менен сүргөндө түшөт. Стружкаларчы, чамындыларчы. Ушундай катуу чап. Чеберчилиги мыкты экен да. Геркилердин моундай болгон геркилер азыр мен сага көрсөтөм ал геркини. Ошо кишинин сабын берген мага. Башын өзүм жасам. Тиге бир 5 жагы бир жагы 10-15 герки жасап бердим окшойт. Кээде жоготуп ийет, кээде тиги урдап кетти, анан өзү дагы мындай бой эле жүрчү да, ой үйлөсүн менен айып өтүп кеткен. Бакылдап эле тиги. Көрсө ара кичкенден тиги айылда балдар бармак тиштеп көтөрүп кетет да. Мен атасы келгенде геркисин берип койчу экен да, кызыганда. Анан мага келди, эй алтын бала, герки жок, жаса деп эле жасатып калчу. Тетякка чейин узатып турмун, эми могу жерин чото башкача кылып ийип турмун. Муну деле узартып коюңуз, сонун көрүнүп калат. Ооба. Ошону узатып. Ошону чагып калды мага. Бияны узатып, муну узатып коелу кайра. Жакшы экен. Ошондой эл чапкан. Эми жерди көп кыдырасың, выставка ченерге барып жүрөбүз да, туурабы? Ооба. Анан эл чап аткан кишилерди байкаганда эле көзүң эметет да, сразу устайсың, баамдайсың. Жаза колго жасалган нерсени сразу баамдап карайсың. Ойлоп койма да, 5 күрөмдүн эмесине жетпейт экен деп. Жерине, Эринин чапканы да мастерствосу, колунун иш немеси аябай эме кетет да. Ошондой болот да. мүйүстөр, сөйөктөр окшойт, Ошо сөйөктөрдүн бир эме выставка ошо сөйкө эме жасасам деп жасап койгон. Даярдап. Жетелек током иштей элекмин. Уста кишилер ушундай болот. Эч нерсени окуп кетиргиси келет, мынтип. Уйдун жилигинин сөөгүн алып, тазалап, кесип, ошого да күмүш чаптап, бир сөйкү жасайм деп. Ортосуна таш коюп. Устага жерде жаткан темирден кызык көрүнөт да. Таш деле кооз көрүнө берет да. Ала каласың да, моорекине бирдеме кылып коёй деп эметип келесиң. Тоого барып тетиги кара өңкүрдөн кетип баратканда куюма таштар бар го, капкара болгончу сынык. Ошолорду көрүп эле суктана берем да. Ошондон бирдеме жасаса деле сонун болот да. Анан ошо тойлой берем, жана кара өңкүрдүн ичинде жана боси темир-семирден кылбай, ошо таштан жазып чыкса болот. Немелерди салып койсо, жана базарларды деле
Boz үйлерде деле жалаң таш менен салып мына Кавказ bir тоуда. Кавказда жана Кубачи деген айылда шаарылып калды. Ошол жерде бүт зергерлер чыккан. 7 атасынан бери зергерлер. Кавказда, Кавказда жана Магомедова деген Магомедова деген китеби бар. Зергер. Ошонун 7 атасынан ошол жакта тамдар, шаарлар бүт таштан салынган. Эми мен де барып көргөн жокмун, бирок журналдан ошо китептен көргөнүмдү айтып атам. Билген таштардын монда 4 жак чыгып, анан 2 этаж, 3 этаж тамдарды. Мына бир неме кеткенде, бана бакса деп коет эмеспи? Ошо кеткенден кайра неме кетет, жыгач менен. Монда лиштип таштап кой берген кайра таш. А көрсө ал жанагы жетип түрү ремонт эткенде серпилүүнү жоготот экен. Жыгач менен жыгышып кетет да. Өзү жоголот таш. А жалаң таштан эметип койсоң тиги катуу да таш чачырап кетиши. Чачырап. Мына ошондой жазалган да. Көрсөң куш эми. А биз деле ошондой таш көп. Биз деле ошону жасасак деп ойлоно бересиң да. Уста ойлоно берет да. Таң күнү ошондой жасаса деп эле анан жасайын деп эле анан бирок жасай албайсың. Убакыт жок. Убакыт жок, акча жок. Акылың жетет, арышың жетпейт дегендей да. Ошондой. Эгер акчаң болуп жанагыдай эме болсо тетиги сен айткан жана кара таштардычы. Алып келип туруп ошондой жасап койсоң укмуш эле болуп калат. Ушу неме менен башка тема. Колөнөрчүлүк менен канча мамлекетке бардыңыз, каяктарга барып келдиңиз? Колөнөрчүлүк менен Германияга бардым, Кытайга бардым, Турцияга бардым. Турцияга 4 жолу бардым го дейм. Казакстанга бардык, Өзбекстанга бардык дегендей. Кудай ошо. Башка максатта ошо колөнөрчүлүк менен бардыңыз, а? Колөнөрчүлүк менен ушундай жанагыдай уставка алып, Түркчөйдүн немеси менен бардым. Багы быйыл ошомо как раз Дагестанда болот деген бара как раз ошо. Булар Россияга барат да. Россиянын немесин алат, Россиядан чакыруу болду жака. Уставка өткөн барабай калдык. Аяка шырдакчылар бар дегенди. 4 ай кетти деп. Нурзат да ошентип аткан. Ошо даярдап койдуңузбу, э? Ошо бүтүп калды го дейм, э? Бүтүп калды окшойт. Эми муну азыр күйгүзүп туруп эметип коебуз. Кайра мындай жакшы из түшпөй калат жерде из түшүрүп коебуз, ошентип койсок билинбей калат да. Это керемет. Так, болду, э? Тияк кетти. Могу жерге ойлойм чабып эле экенбиз. Могу жерге бир кичинекейди тетигинде алып чабып эле экенбиз. Могу жерге ушуну чабышыбыз керек экен. Могу менен чапкан экенбиз. Ошо бири-бирине эме кыласың да, ушундагычы чапкандачы. Кээ бир кишилер мууну кантип адашпай табасың дей берет. Мындай чачылып турбайбы? Адашпай кайсысын кай жерде турган эметип алып алат экенсиң. Биз тиги көзүбүз ала чакмактап кайсынысы кандай экенин билбей алабыз эле, күлдүрө берет. Биз сезип иштейбиз деп коесуң. Ооба. Чында сезип эле иштейт да. Ооба. Жана дарыгеримди колум менен эметкенде биз темирдимди кармалаганда колуң менен сезесиң да. Жука калың. Жерди чабып атканда жерге калып калдык. Монун ортосуна көрүнсө. Кошулбай калыптыр, э? Колуң менен тиги жерди чабып атканда эметип карма кажер жукарып кетти, кажер эметип калды, ошону билип каласың да. Сезип эле. Ооба. Антпесе бир жагын калың, бир жагын эме эшип алышы мүмкүн да, туурабы? Güç böyle.
эле сыйрылбайбы деме. Сыйлап. Бирок эме клейлер калып калат. Бул эме жанагы немен тиги кетик жер карарып калат да. Чапкан жерлерчи. Сонун болуп калат. Негизи каратканда сен жана серый мас менен чүрүп турган эмес болсун. Капкара болуп калат эмеспи? Bizde elyan deleti ötüp kalat. Yaşıt. Yumuşanat. Bunu kayra kaçıt etip deneyimizke burçumuzga sürüyoruz işte atına. Onu tanıtmasa olur. Художникта краскасын, кисичкасын немесине эме дейт го? Крапка деле турат сан. Болуп эле сүрүп этти. Кийимге сүрүп. Эми калам тиги ташты коюп туруп анан серый менен неметип койсоң булар капкара болуп калат. Эмкисинде жанагыдай эгер муну оюну жанагыдай берип рисмоңдачы. Калыңыраак берип туруп анан буларга фон берип койсоң анда да башкача, андан да башкача болуп калат. Пайдат. Болду. Сен тапканың да сонун болду. Тааны болду. 37 мүнөттө чаап бердиңиз. 37? Эми ушунча болду. Жазаган буюмдардан да бизге көрсөтүп койбойсузбу? Жазагандарыңыздан. Мен монарды көрсөтөйүнбү? Мынакей, эми сүйүнү атанын аягында ошо жазаган буюмдарын көрсөтө кетели. Мына могул турган кадимки өзүңүздөр көрүп тургандай арыстандын башы чегерилген. Жанагы билерикти чегелеп чаап чыккан сыяктуу ушул арыстандын башында чегелеп чаап чыккан да. Ana мындай могу кемер кур. Могул бөлүкчүлөр бул кемер курдун катталына кетчү. Атайын сүсмөлөрү, кумпалары көрчөгө деп коет экен. Сүсмө, кулпасы деп коет экен. Ошондой. Бул булгардан жасалган ачкыч салгычтар. Атайын оюлар түшүрүп, ушундай келип чыккан. Моолар жөнүндө өзүңүз айтып берип кетсеңиз, могу чачуштук чолпу деп да коет. Анан бизде чачуштук деп да коет. Казактарда да ошентип айтат экен, чачуштук чолпу деп баягы. Бул кичиреги, могу чоңураак байбичелер экен. Чоңойтуп жасаган да, негизи могу эки буткултан жасат, эки чагыл. Чачтын жасаган чачуштук дейт. Могу үчөө бириккенди чолпу деп коет. Топчулар, сөйкөлөрү, могу бойтумар төшкө таккан. Моголар ачкыч каптар. Моголар жана сүзмөлөр, кампалар муну ар кандай жасалгандар да бар. Төрт чарчы тегерек. Мисалы моңекинде мындай кошулат да. Моңеки мындай болуп кеткендерчи. Алар арасында жана үйдөгү жүгөндөрдүн немеси да бар эмеспи? Ошолорго кеткен эмелер эме болот да. Ушундай кетет да. Бул жакта болсо эгер жазаптырсыз. Бул эгер дагы толук бүтөлөк. Жогонушкандар бүтөлөк. Жогонушкандар бүтсө анан ошонун баарын чегелөө жолу менен жасап чыккан. Онун баары чегилген эме эмес. Тигине чапталган эмес, объем бүтчегип түз эле темирди алып туруп, анан бетине ою чийип, анан монтип объемун чыгарып, өзүнчө биягын чыгарып, биягын ары кийирип, мындай фактураларды түшүрүп, мындай таштарды отургузуп, ушундай жаратмандык менен иш алып барат да. Бул жактагы эми өзүңөр көрүп тургандай панолор экен. Алманбеттин аяны деген темада. Алманбеттин аяны деп тема коюп койгон экен. Бакайдын осуяты деп койгон. Кайсыл булбу? Бул Бакайдын осуяты. Каникейдин немеси бар, азыр чала өтүп калган. Мына эң негизгиси мына могу. Ошол мына анастын кабыланын коштоп жүрөт атпайбы? Ошонун бир баштын элеси да. Чолок көк жаларыстан капталында камынып. Болбосо жестен чабылган экен.
Onar birin. Qarasаңар. Ne деген çevirçilik. Ana bu kavlanda ya. Ha. Ana bu жерде ажыдар тұрады да, ажыдардың құйрығын көрдім. Неге тұрды? Söyle. Onu bırak alıp kara kuş бүрküt. Üstünde. Üstünde. Ana o yer. Бүрküttün obrazı. Enkeyip. Turandas. Oşan lezzetli. Ata tetigi basın emse ösürlük çağlaylık tubayım. Giyiz. Olsa çıraşın tamırı dümürü. Alüminyden жазылған чекан деп жаңағы шығарған да. Чегіп шығарған да бұлар. Орысша чеканка деп қояды. Ama o taşlar. Arkadaş taşlar деп отыр. Taşқа жазылған тарих деген темада үмітеген да. Онда қырқылының тамғалары да. Bazı ұшындылар. Kitaplarına өтілген жазылған. Мұнда жақсы баға, демек барғанда жақсы бағалау. Bir художник келіп баяғай. Чымкентті художник Марат деген. Түркістанға барғанда. Анан ушу картинаңызды алып барыңыз демеген. Как раз 22-23-нде Чымкентте выставка болады депчи. Барбай қалдыңыз. Барғанда оқымаймын 22-23-нде. Бұл жері айдын образы, айды беріп тұр. Бұлар осы киіз кәдімгідей. Анан устанын жана артыкчылыгын айткандай эле, мына бул көчөдөгү таштар. Бирок ушул ташты алып келип могу жерге кыдыракей кылып чаптап, ар түркүн таштар кандай өңдөгү, ар кандай формадагы. Анан өтө бир жакшы кооз буюмду жасап койгон да. Бул жакта болсо өнөркананын ичи ушундай сонун сүрөттөр менен толтурулган. Устанын өнөрканасы өзүнчө эле бир башкача сезим алып келет адамдын жүрөгүнө. Ошол эми ушуну менен биздин бүгүнкү немебиз соңуна чыкты. Көрүктөрдүн отойун деп атам. Көрүктү алып келип, Актанадагы көрүк бар. Илгери атамдын көрүгү мындай болчу, териден жасалганчы. Чилчон азыр электрический да бүтүл. Эми ошону алып келип, буюрса анан келгенде экөөбүз сага көрсөтөм ошону. Жана калкан деме кылыч кабжарды ошондо. Ошону сугатып билиш керек. Кандай сугарып атат билбейм, баары эле кылыч жазып атат, анан жөн эле жашык темир. Жөн эле сугарып туруп оны чапкандан зымдарды, катикаларды кесесиң да, тырсыйчы. Кескичтей болуп сугаш керек да. Ошол сизге чоң рахмат, Сүйүн ата. Ишиңиз илгерилей берсин. Бар болуңуз.